Билим берүүнүн мыктысы, жароокер жар, жылмайган жүз, эки кыздын мээримдүү энеси, дагы бир бала төрөп алууну тилек кылган Нуржан Амановадан жансыз сүрөттөр, жеке архивиндеги видео тасмалар, көз жашын кыя албай турган бир туугандары, апасын кайда экенин сурап жооп ала албай жүргөн кыздары гана калды. Ушул үчүнчү баласын боюна көтөрдү эле, 9 ай көтөрүп бир эч бир врачтарга көрүнүп, көзөмөлдө болуп, эч бир ооруганын деле неме кылган жок. Ушундай бир жакшынакай боюнча барып айтолго болуп, анан ошол 2016-жылдын 28-ноябрь күнү айтолго болуп, анан Октябрь райондук төрөт үйүнө барат. Октябрь айылдык врач бар экен, Сейдалиева Бубрабия Гуламовна деп. Анан ошо платный метод бар. Эгер неме кылсаң, эч кимге айтпайсың, күйөөңө дагы айтпайсың, эч кимге дагы айтпайсың деп, анан кийин бир таблетка экен, таблетканы порошкообразный кылып туруп, талкалап туруп, эмесине жатын моюнчасына себеп берип койгон да. Октябрь аймактык төрөт үйүнө кайрылган кош бойлуу Нуржан айым Бүлбүрабия Сейдалиева аттуу акушер-гинекологдун көзөмөлүндө болгон. Айтолгосу менен кайрылган Амановага мизопростол аттуу дары каражатын көп өлчөмдө берилгени айтылат. Үйүнө жөнөтүп берген, плюс еще үйүнө жөнөтүп бергенде үйүнө анан Тайгараевке жетип келгенде анан күйөөсүнө дары таасир берип атат, мага ичим ооруп атат деген да. Анан десе, кандай дары десе, анан ошол жерде айтып коет. Мындай бир дарыны талкалап порошок кылып туруп себеп берди эле шайкама деп айтып коет. Анан мен чакырганда анан келсең балдарды карап турасың деди. Эмне болду деп барсам, анан порошок себеп берди деди. Эмнеге болбойт эле го, андай болбойт болчу го, эмнеге десем, болот деди врач, болот экен, Динар болот экен, анан оңой эле төрөп аласың деди деп. Анан болбосо керек эле, Нуржан мен чота бул немелерди канча немеден бери атмен болгон деп айткан десем, болот экен деп. Ушунчалык баягы немени болот деп уверенный кылып койгон, бул дагы ошо болот, врач айтты мага, болот экен Динар деп. Азыр кулуктарым ооруп, кадимкидей неме болуп атам деди. Анан кийин манан жезден болуп кетишти. Абалы кескин начарлап кеткен бейтапка хирургиялык жардам зарыл болгон. Бирок Бүбүрабия Сейдалиева бул жолго баруудан көрө өлүм менен алышып жаткан бейтапты Жалал-Абад облустук төрөт үйүнө алып келүүнү туура көргөн. Эчинде саат кечки 8-9 чамасында эшик ыстыкылдап, ачсам жездем экен. Сүйүнүп кетип элем, роддомго кеткенин уктум. Анан сүйүнчү берейинби төрөдү десем, баласы кыз чарчап калды. Сен кийин тезирээк, эжиңдин акыбалы оор, операцияга алып кирип кетти деди. Үйдө 3 баламды жалгыз калтырып эле култап чыгып бардым. Областной роддомго барсам, уже операцияга алып кирип кеткен экен. Состояниясы аябай оор деди. Ошол кабыл алган акушерка керек болсо ошол жерде санитаркалар барды келип, кол устан кармап, ушунчалык тяжелый болгон экен состояниясы. Сабыр кылгыла, неме кылып тургула, Кудай буйруса жакшы болуп кетет деп атышты. Ошентип канча неме тургандан кийин эшиктен Эльмира Каналиевна, ошол заведующий, ошол роддомдун Дилбар эже бар, детский неонатолог врач. Ошолор кирип келишти, алар көрсө ошол аларды чакырткан экен, кирип келишип эле. Эже кандай болду состояниясын айтып бериңиз деп эле кирип бардым врачтар отурган канага. Кирип барсам эле Дилбар эже айтты. Ушунун колуна өзүнүн буту менен басып барды Нуржан. Кантип ушунун колуна өзүнүн буту менен басып барды ушу Сейдалиеванын колуна депчи. А мен айттым, эмнеге десем, бул деди, бунун мойнунда көп деди немелер, аялдардын өлүмү деди. Анан эме деди, Кайыргүл 10%-тен ичинде ушул Нуржана азыр неме кылып за жизнь карап кайсы 10%-тен ичинде эчтемке деп айта албайм деди. Анан кандай эмне десем, маткасын деди, айтпай эле коеюн деди. Эчтемке жок деп аябай жер тепкилей берди бардык врачтар. Облустук төрөт үйүндөгү дарыгерлер колдон келген жардамын бергенин айтышат. Октябрь аймактык төрөт үйүнөн алып келгенче дээрлик 6 литр кан жоготкон эскерилет. Андан кийин да врачы дагы чуркап жүрүптүр. Ушундай болуп калып, тяжелый болуп, врачы Рабия деген. Анан алар алып келген сразу эле расследование кылып көрүп, эме кылып атпайбызбы, бүт баарын көрүп, мен давлениеси түшүп атат, 0 давление, пульсы не прощупывается. Анан сразу операционныйга алып кирдик.
давлениесин көтөрүп, абыл кылып, анан кийин операцияга ала баштадык. Мен көргөндө эле сразу эле уже матка жарылып неме болуп калган экен. Операция кылып, анан баласын алсак, баласы сердцебиенеси жок, барасы ичинде өлүп калган, маткасы жарылган. Паребру деп коет, баягы матка ребрасына кеткен экен. Сразу маточный артерия кеткенде сразу көп кан кетип калат. Сразу эле маточный артерияларды клеммаларды коюп, ургенттин жардамчылар чакырыш керек да. Может быть, воздушный артерияларды байлаш керекпи? Сосудистый хирург чакырдым, ургентный врачтарды чакырып, анан кийин уже маткасын алып немете баштадык. Но бирок, к счастью, эптеп тирүү алып калдык. Ну, тяжелое состояние да болчу да, все равно тяжелый эле. Аны ошентип 35 күн жашап калды биздечи. Аталган окуя боюнча тергөө иштери колго алынган айтылат. Бирок прокуратура органдары да, Сузак райондук милициясы да тергөө амалдарын сапатсыз жүргүзүп жатканы нааразы кылат. Жабырлануучу тарапка жасаган мамилеси да сындалат. Тергөөгө кошо тергеп жүрөм да менчи. Кошо тергөөчүгө ушинтип немеде апарып берем. Мынакей тамакты чайнап алып өзүңө алып келип берип койдум. Жутуп ал эми деп туруп, постоянно ушинтип кошо тергешип жүрөм. Кошо тергешпесең кыймылдабайт. Ошентип калып кетет экен да бул байкуштар. Аял өлдү, пандачылык, эме өлүп кете берди, эми майли Кудайдын кылганы деп туруп калып кете берет экен да. Качанга чейин калып кетиш керек? Бизде Кыргызстанда ошентип өлүп кала бериш керек бу адамдар, акыры. Качан гана президенттен бир арыз түштү. Президенттен арыз келиптир деп анан чуркап калышат экен да. Көрдүм бардыгын, прокуратурасын деле көрдүм, милициясын деле көрдүм кандай мамиле кылгандарын. Жабырлануучу тарап Сейдалиева алгач мизопростол дарысын бергенин мойнуна алып, Нуржан айымдын ден соолугу жакшы болуп кетиши үчүн дары-дармектерди сатып алууда жардам кылганын белгилешет. Бирок тергөө амалдары башталганда негедир бул көрсөтмөлөр айтылбастан мизопростол тууралуу сөз кылынбай калганы айтылат. Врачтын толук ошонун күнөөсү менен кетип калды. Биринин аркасынан бирисине порошокты ичирип коюп, бирисине шейкасына себеп берип коюп, бирисине укол кылып туруп, капельница кылып берип койгондон кийин матка, конечно, любой здоровый матка деле жарылып кетет да андайдачы. Ошентип эки кызы жетим калып отурат эми. Болбогон же ошондо мен башында күнөөсүн мойнуна алып жүргөндө алчы эмне кылдың деп жана немеде коридордо көрүшүп калдым. Халатын кийип жүргөндө эмне кылдың деп неме кылсам, мен андай болуп кетет деген жокмун. Кичине эле порошок себеп бергем. Ал порошок өзү аномалияларга мизопростолду бергенин айтканын облустук төрөтүүнүн дарыгерлери да так угушканы кошумчаланат. Бирок аталган мекеменин кызматкерлери да эми бул сөздү тастыктай албай турушат. Бул болсо маркумдун жакындары менен облустук төрөтүүнүн кызматкерлери ортосунда терс жагдайдын келип чыгышын шарттап отурат. Жок, ал айткан жок. Дары берген жөнүндө эмне кылдың эле деп сурадым мен. Жестко сурайбыз да биз дагычы. Биз да эмне кылышыбыз керек да баары бирчи. Эмне кылды экен, эмне состояние калып келди деп. Өзүң деле операция кылбайсыңбы? Өзүңдү өзү оперирующий врач ал. Өзүң ошол жерге чакырып немесе кылбайсыңбы десем, анестезиолог жок болуп калды деп ошентет. Вопрос бергендечи. Биз да вопросты беребиз да, эмне үчүн алып не транспортабельный больнойду? Кровотечение идет, а сен эме кылып атасың. Транспорт менен алып келип атасың дедим. А бизде бригада бар болчу, чакырса на место барыбыз барып помощь оказывать этип коет элек. Анестезиолог деле барат болчу, на место койгон эмес да, ошо койсо болмок. Кошумчалай кетчү жагдай Бүбүрабия Сейдалиева октябрь аймактык төрөтүүнө чейин Сузак райондук төрөтүүндө иштеген. Өткөн жылдын март айында Сузак айылынын тургуну Музаффар Юлдашеванын өлүмүнө да дал ушул айым күнөөлүү экени айтылууда. Rabiyaxon dori bergan, kelinimga telefon qilishdi menga. 2000 pul edi, 2000 pul emas, sizlarga 1000 so'm pul olib keling dedi. Olib borsam oldi pulni.
Kirsam жоқ kelinim to'lg'a tut etgan ekan. Nima bo'ldi desam, dori berdi dedi. Bir pasdan qon kelib ketdi. Keyin davlenasi oshdi. Undan keyin shu bilan davlenani tushirgandan keyin qon to'xtamasdan jallovatga o'tkazishdi. Matkani olib bordi. 8 kun yashab o'lib qoldi. Shu qizi sabab bilan o'ldi bolam. Hech ham origan emas edi kelinim. Bir marta 10 yil bo'ldi olgan bo'lsam, bir marta ashibkasi yo'q, bir zalipi yo'q edi, kasal emas edi u kelin. Shu qiz qildi-da, shu sabab bo'ldi-da endi. Shu sabab bilan ketdi. Endi Alloh deyapmiz, bir sabab bo'lmasa bir ish bo'lmaydi-da. Shu dorini bermagan mo'sh shu o'lmarmidi? 3 ta go'dagim yetim qoldi mana. Qo'sh bo'ylularning ömrünü alıp жатқан Mizaprostol xarajatının sodası boyunca Seydaliyevanın orduna anın joldoşu, Suzak rayonduk oruqanasının dargeri Dosunbek Mırza жооп берди. Жубайы менен байланышуунун кажети жоктугун белгиледи. Булну апарышканда күйөөсү апарган, главврачы дос болгон. Анан бизде да акушер гинеколог, жакшы опытный акушер гинеколог келип төрөп берет деп барган. Бул баргандан кийин даяр эмес болгон. Сен 2 сааттан кийин келгиле, 2 сааттан кийин ашылып калса керек деп 2 сааттан кийин чакырган муну. 2 сааттан кийин баргандан кийин действительно төрөтө келип калган экен. Анан кийин роддомго алып келип, эми төрөтөйүн деп атса эле, уже төрөттү баш чыкпай, уже билет кыйналып баштаганда эле бул анан коркконан тез жардамды сураса, давайте алып баралык. Мен бул жерде каралам. Ал жерде операционный да жок да. Операционный же жок, операционный дагы наркы хирургия. Ал хирургтарды чакыртып, чоң операция кылгыча 4-5 саат өтүп кетет. Кыштын күнү эң калың баягы таяк мезгилде болгон учурда бул. Анан кийин чакыртып, тез областной больницага звонить этип, скорыйды алып келди деп, салып алып, капельницаны берип, медсестра экөө буну Октябрьскийден Жаллабадка алып келет. Келче сүйлөп келген кыз дейт. Эже жакшымын, төзөкмүн, бирок ооруп атам деп машина силкинип тормоз берип неме кылган сайын кыйкырып алып келгенден кийин приемныйга алып кирип, анан кийин давайте ушу тяжелый алып келдим мен. Ал үчүн главврачы да келип күтүп турган ошол жерде келип сразу эле приемныйга алып киришкенден кийин айткам: бул разработка болуп калган Турбаева, матка жарылып кетти, неме кылган, тез операцион алалы деп операционга алып кирип кетишкен. Буну анан ошол жерде дары менен алып берип, жардам берип ошол жерге күткөн. Түнү менен ошол жерде болгон. Бар болгон эле ушул өзү. Анан кийин операция болгондон операциядан жакшы чыккан, 35 күн обул роддомдо жашаган жакшы. Мына чыгарабыз деп аткан күнү кандай болду, себеп болду биз билбейбиз. Комага түшүп калгандан кийин кыз 35 күндөн кийин кете берген да. Элестетсең, ал 1 күн 2 күндө өчүп калса ошол себептен өлүп калса болот деп айтылган да. А бул 1 айдан ашык жашап атпай ал жердечи, ол больницада. Андыктан жогоруда айтылгандардын баары куру доомат катары гана сыпатталууда. Таптаза куру доомат да булчу. Чындыгын айткандачы. Башыңа салса билесиң деп коет. Куру дооматтан сакта деп бекердин Кудайым айтпайт экен да. Бул таза, уже 5 айдан бери эрте же бүттү же бул кызчы. Анан Рабия өзү чыкты дагы, "Не болдуң? Сен не кылдың?" десек эле, "Мен керек болсо кечин эле дары берген, башка эч нерсе кылган жокмун" деди. А бирок бул туура эле 1 эмес 3 жолу берген экен. Себеби биринчисинде сепкен, болбой калган. Ушу аракеттенди булчу туудурам деп, эч кимге айтпайм депчи. Бирок өзүнүн аберин өзү жабылбай калды. Жабылбай калып бул 3 себептен 3 дарыны катар удар менен берип матканы жарып калган булчу. Өзүнүн ишин билбегендиги булчу. Аталган талаштуу жагдай боюнча тийиштүү соттук медициналык, ал эле эмес комплекстүү экспертиза дайындалганы маалымдалат. Бишкек шаарында жүрүп жаткан иликтөөдөн азырынча жыйынтык чыга электиги кошумчаланат. А биз болсо Сейдалиева айым иштеп кеткен төрөтүүнө баш багууну туура көрдүк. Мен кече кызматтык сапар боюнча Ош областынын Жалпакташ айылында жер көчкү боюнча адамдардын акыбалын көргөнү башка дарыгерлердин составында мен ошол жерге кызматтык сапар менен жүргөнмүн. Мага кечинде саат 6-да айтты, ушундай учур катталды деп. Анан мен бүгүн эртең менен барып эле кече отурган болгон случай боюнча бардыгын териштирдим. Катышуусу барлардын бардыгын, ошол жерде отургандардын, тартип бузгандардын бардыгын мен статья менен бүгүн эртең менен түшүнүк катын алып, статья менен жумуштан бошоттум. Эртең менен мен приказын толук чыгарып, буларды жумуштан бошотомун.
Ал эми Нуржан Аманованын өлүмү боюнча тергөө амалдарын адилеттүү иликтеп берүүнү сурангандар чындык артынан көрүп жаткан аракеттерин токтотпошун айтышат. Кандай гана орган болбосун, бейтарап болушун талап кылышат. Бардыңар так мыйзам чегинде анын берген акчасына азгырылбастан бардыңар ошо мыйзам чегинде на совесть тергеп беришиңерди. Мен суранып келдим ушул күнгө чейин, эми талап кылам. Окуянын иликтениши боюнча милициядан да, прокуратура тарабынан да түшүндүрмө алууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан, ал тараптардын пикирлерин алдыңкы күндөрү чагылдырууга дагы аракет жасап көрмөкчүбүз.